Өзбекстандын ислам кыймылынын террордук согушкерлери менен Кыргызстан аскерлеринин 20 жыл мурунку кагылышуусу Баткен согушу, Баткен окуясы, Баткен коогалаңы деген ат менен тарыхта калды. Согушкерлер 1999-2000 жылдардын жай айларында 2 рет Кыргызстандын чек арасын Баткендеги Телбе жана Чоңалайдагы Бокбаша шуулар аркылуу бузуп киришкен. Зардалыда мектеп менен мечитте 45 күн Өзбекстан ислам кыймылынын кара байрагы илинип турган. Кишилер мыкаачылык менен өлтүрүлүп, барымта калынган. Чек араны 200дөн 1000ге чейинки согушкерлер бузуп өткөн. Аскердик операцияга 1,5–2 миң аскер тартылган. 53 адам курман болуп, 130дан ашыгы жаракат алган. Качкындардын саны 4000ден 8000ге жеткен. Баткен коогасынын актай барактарын окуянын күбөлөрү менен чогуу ачабыз. Батировга бизди чогултту. Ошо Жарков айтты, кыскасы немеден дейт да, кыскасы манактагы бир Лейлек жактан бир перевалдан 34гө жакын, 34 деди. Ошо баягы өтүптүр деген да. Азыр ошого биз срочно барышыбыз керек. Анан маякта лагерде Скорпиондун балдары бар. Токмоктон келген. Ошо Скорпиондун балдардан 18ди, анан биздин группадан разведчиктерден 6-9 ошо 2 вертолет менен алып кеткен. Бир тоонун арасына эле түштүк да. Ошо тоонун арасына түшкөндө эле чаң болуп кетти. Кийин биз вертолеттан түшкөндөн кийин чаң кеткенден кийин карасак блокпост экен. Кыргызстандын желеги турганды көрдүк да, вертолетте келатчы. Баткенде чек ара отрядында командирибиз подполковник Шаймерденов деген болгон. Ал чыгып бизге абалды түшүндүрүп берди. Ок дарыларыбызды сурады, канча БК алдыңар, бая комплект деп коет, БК алдыңар дегенде биз бирден БК алдык дегенде болбойт деп кайрадан алгыла деп 1200дөн автоматчиктер 1200дөн алган, пулеметчиктер 2000ден алган. Курбакадан бир канча километр өткөндө бир мазар деген жер бар да. Ошо мазардан өткөндөн кийин бияка Карвашинге кетет, бияка Төрө деген перевалга кетет да. Ошо бизди Төрөгө салды, а бир Скорпиондун балдарын Карвашинге салды да. Анан ошондо биз барганда айтты, кыскасы бизден 10 бала РПД деп коет да, разведительный поисковый действие деп. Ошого 10 бала бизден кетти. Эгерде жолуксаңар, олордун паролу кыскасы автомат бардыгын кымандай деди да. На направлении Раватском направлении, где у нас стоял блокпост, поступил 10-го поступил сигнал, что есть прорыв через границу группами, то есть группой боевиков. Ну, соответственно, по распоряжению министра обороны я, как командир, начальник блокпоста, обязан был выделить туда группу разведки, уточнить и уже по обстановке, оценить обстановку и действовать уже по обстановке, что мной было и выполнено. Командиром разведгруппы был назначен лейтенант Алмабеков, мой друг, и с ним в составе еще 10 человек. 10 человек. Я им задачу поставил, все, приказ, они выдвинулись, и вот 11 числа они должны были вернуться, но не вернулись. жылдын 10 август күнү ошол обычный эле ошол биз Төрө ашууну караганы группа жөнөп калдык. Бизден мурунку группа барып 3 күн жүрүп 10 адам келген. Анан кийинкисте биз 10 ооз, 1 офицер, 3 контрактник, анан 6 рядовой солдат, мен срочный службада элем. Анан жөнөдүк. Биз ошол жалгыз аяк жол деп коет. Жалгыз аяк жол менен ошол ашууну карап кетип атканда
Бизден бир күн мурун боевиктер ошол төрө ашуудан ашып өтүп келишкен экен. 50 боевик өтүп келген экен. Анан биз жалгыз аяк жол менен онубуз кетип атканда эле алар бизди алыстан көрүп туруп, ошол эки бетке, колоттун эки бетине жатып, уже засада кылып жатып алышкан экен. Алар менен бизде байланыш каражаты жок болчу. Бизде ал убакта ошо байланыш каражатынан мындай кичине аксап турганбыз да. Биз багы солдат болгон үчүн биз көп деле уккан жокпуз. Багы командирлер, офицерлер билет болуш керек. Мындай мүмкүн силер жака кол салуу болушу мүмкүн деп койгон да, бирок точно айтылган эмес. Радиостанциялар жокко эсе болуп калды. Радиостанция деген алар жок болсо байланыш жок да. Биз тиякта турган ошол рота, взводту эмне болуп атканын, кандай кыйынчылыктарды өткөрүп атканын, вообще барбы жокпу билбей калганбыз. Ошондой кыйынчылыктар болду. Соответственно, туда весь батальон был переброшен. К нам плюс еще другие подразделения были переброшены на все направления. Вот командир батальона выдвинулся именно вот на место, у нас называется рекогносцировка, чтобы на местности определить характер местности, кто и какими силами и средствами будет действовать. Там прям по времени же все прямо определяется. И вот командир подразделения, то есть командир батальона, должен был с другими командирами уточнить все эти вот нюансы. Выдвинулся и попал в засаду. Анан биз кетип атканда эле уже атышуу башталды. Атышуу башталганда эле өйдөнү карасак, уже алар уже таштарды коюп даярданып турган уже көрүнүп турат да. Уже ата баштады. Анан алдыбызда лейтенант Алмабеков деген бизде командир взводубуз бар. Ошол анан ылдыйга, сайга карап чуркагыла деди. Себеби биз кетип аткан жол ачык жер эле да. Анан сайга карап чуркадык. Сайдын боюнда бадалдар, багдарактар бар да. Ошак карап түштүк. Анан К бою деген команда башталды. Анан бизде магазинибиз автоматка салып, октоп, анан ок чыккан жака бизди ата баштадык. Ок чыккан жака ата баштаганда, алар биринчи эле ат кылып атканда эле бизден 4-5 солдатыбыз курман болуп калды да. Алар внезапно нападение кылгандачы. Анан биз да ошол ок чыккан жака карап ата баштадык. Мен ошол 10 бир отделение кетип атсак, ошонун эң алдында мен кетип атканмын да. Анан ата баштадык. Анан бир маалда командир взводубуз дагы кыйкырды. Одиночный менен аткыла деп. Себеби болгон биз согушка эмес, жөн эле чалгындоого барганбыз да. 2ден гана магазинибиз, огубуз бар эле, 60 огубуз. Даже гранаталар жок эле. Анан чоңураак пулемет, гранатомет деген куралдарыбыз да жок эле. Болгону баарыбызда автомат бар эле. Анан уже бир магазин аты болгондон кийин экинчисин салып, анан одиночный менен ата баштадык. Анан ошо 11 күнү саат 10 где-то эртеменки 9 болуш керек эле. Ошо командир батальонубуз майор Субанбеков деген рахматулла ада каза болуп калды. Өзү менен кошо 9 баланы алып бир группа болуп алар кетишет. Тозуп келебиз деп. Мен ойлодум, боевиктер только алды жагыбызда депчи. Көрсө алар бизди курчаган экен. Мен чуркап кетип атсам, алдымдан уже үчөө чуркап чыгып калышты. Арыжолар менчи алдымдан чуркап чыгып калышты. Анан автоматымда болсо бир 5-6 ок калды окшойт, билбейм. Анан туруп калдым. Анан биринчи орусчалап сүйлөштү. Стой, стрелять буду депчи. Андан кийин өзбекчөлөп айтышты. Кыймылдасаң өлөсөң деп өзбекчөлөп айтышты. Акыры болуп мен колго түшкөн экен, менден бөлөк дагы 2 солдатты тутуп алган экен, аларчы менден бөлөк. Анан бизди алып барып, анан бир-эки тепкилешти боевиктер, бир-эки тепкилешип, анан жүр деп анан үчөөбүздү колубузду мойнубузга кылып, анан ошо ылдыйга алып жөнөдү. Жаныбызда бир контрактник бала бар эле, Рустам Аржыманов деген. Ал анан бизден контрактник бала эле, өз жашы да чоң, 60-70 жылкы бала, чоң бала эле. Анан ал айтты,
силер өзбек экенсиңер, кыргызыңар бар экен, башка тажигиңер бар, мусулман болсоңор, намаз окусаңар, эмне бизди ушундай кылып оружие менен атып неме кыласыңар деди да. Дегенде сен ушундай кыйын окшойсуң, жүр деп анан сайдын жээгине алып барып туруп, үстүндө кителин чечип, тизелеп отургузуп туруп, көзүнө байлаганда уже сезип калды окшойт. Здоровый бала эле. 2-3-өсүнө күч бербеди, бирок 2-3-өсү кармап турган бирөөсү шап мойнунан союп салган. Биздин көзүбүзчө союп салды. Союп салды, анан сайдын боюна жаткызып, бычактарын жууп, жаткызып, анан таш менен көмүп салышты. Ошо сайдын боюначы. Азырга чейин ошол Азырманов дегендин сөөгү табылбай калды да. Анан биз үчөөбүз баягы жерде жатабыз, жатып, анан ошондо мен мындай байкадым, башым бизге бир часовой коюп койгон, башым көтөрүп карап эсептедим. Боевиктердичи эсептесем, биз менен атышып атканда алардан 3-өө өлгөн экен, боевиктерденчи 3-өө өлгөн экен, бизден 6-өө өлдү эле. Анан эсептесем 47 боевик чыкты. О 3-өө өлгөндөн сырткары. Эксир эсептедим, 47 чыкты. Значит, булар 50 боевик өтүп келген да биздин территорияга. Өлгөн 3 боевикти биз ылдый алып түштүк. Эми өзүңөр өлтүрдүңөр, өзүңөр көмгүлө деди. Анан кийин 3-өбүз август айында эле күн ысык, баягы мынандай биздин жердегидей топурак, кара топурак жок, таштуу топурак. Анан ошол жерде таш казып атсаң таш чыгат. Шиш таштарды алып алып казып кире баштадык. 3-өбүз казып, эми өлдүк дедик, 2 метр кылып көмгөн болсок, качан муну казып бүтөбүз? Жерде где-то бир тизедей казганда, 50 см казганда болду деди. Давай көмгүлө деди. Анан 3 боевикти сүдүрөп келип, бая чуңкурга таштап, анан колубуз менен эптеп көмсөк, болду, автомат менен уруп, тезирээк көм дегенде, чоң таштарды үстүнө ыргытып туруп, чоң таштар менен көмүп салдык. 3 боевикти, өзүбүзгө бизге көмдөрдү боевикти. Саат бир 9 болуп калды, күн чыгып 9 болуп калганда ошол чоккуда турган бир часовой биз тарапка деди, солдаттар келейтат деди. Себеби биз күндүзү барып туруп, ошол төрөгө барып туруп, кечинде кайтып барышыбыз керек да, биз барбай калдык. Анан биздин артыбыздан тревожный группа деген чыгып тур, 10 адамдан турган. Анан кийин уксамчы, больницада. Анан ошондой деди эле, баягы командир айтты, хамма жаңга деди, согушка деди дагы, бизге 2 часовойду коюп койду дагы, анан калганы бардыгы согушка кетишти. Анан бир маалда бир 15-20 мүнөт өткөндөн кийин катты автоматтын үндөрү чыга баштады, эки тарап атышты. 15-20 мүнөттөй согушту. Атышкандан кийин анан боевиктер кайтып келишти. Комбатыбыз жана өзү менен кошо 10 болуп, бир группа менен ошо Скорпиондун балдарын тосом деп кеткен болчу да. Жарым саат өтпөй эле уже автоматтын, пулеметтун, гранаталар жарылып баштады. Анан ошол убакта түшүндүк да, что бизге кол салуу болду деп. Ошо комбат менен кеткен группанын ичинде ошо каза болуп калды, алар 10 бала тең каза болду. Майор Субанбеков комбатыбыз, капитан Самсаков Руслан, биздин начальник медицинабыз болчу. Старший лейтенант Кушубеков командир ротабыз болчу. Анан калгандары катарда жоокерлер, контракт менен служба кылган сержанттар болчу. Бизде 2-чи взводдун командир ротасы бар эле, лейтенант Кушбеков деген. Анан ошону тутуп алып тураларчы. Биз бирөөнү тутуп алып туруп, калганын 9тасын атып өлтүрүпчүтүр. Анан ошо 10 келген. Анан аны келип алып, таныйм мен, башым көтөрүп бир 15 метрден карасам Кушбеков деген тутуп алып, анан тепкилешти, ургулашты. Себеби ал лейтенант эле да. Анан сен офицер, сен биз менен атышкан экенсиң деп ургулап тепкилеп отурган бирөөсү атып салды. Боевиктер менен согуш утканда, бул боевиктерден бирөөнү ок тийген экен. Экинчи согуштачы. Анан оны көтөрүп келип койду эле, анын ошо оң жагына ок тийген экен, ичек чабагы чыгып, ашказаны чыйып калган экен. Анан бирөөсү эле келип жинденип калды. Көрсө ака-укалдар экен. Бир тууган акасына ок тийген экен. Анан жинденип келип эле ака деп эле анан утур суу берет, башка кылат. Акам өлсө силерди бардыңар атпашайм деп бизге кыйкырат.
Биз коркуп отурабыз баягы жерде. Анан кыйкырып жатып эле акасы өлүп калды. Өлүп калганда эле келип туруп эле автоматын октоп туруп эле жаныбызда бир салда контрактныйыбыз бар эле. Ошону көкүрөгүнө коюп бир басты эле, аны өлтүрүп салды. Ошондо 2 рядовой солдат калдык. Болгонучу бирөөнү жөнүнө эле атып өлтүрүп салды. Анан шериктер келип, болду, калганы бизге заложниктер керек болот деп туруп аны алып кетти. Мазар деген жерге түшкөндө эле кыскасы бияктан ошо Скорпион, бияктан биз, анан үстүнөн баягы ил бирстеби каяк дейт, ошол Алым Кожоев барды, полковник Алым Кожоев, Бекбоев, ошолор дагы түшкөн. Кыскасы ошо жерде баягы засадада алып, ошол жерде боевиктерден бир 5-6 ошол жерде өлгөн да. Танковый пулеметтер бар го, баягы вертолеттордун учуда болчу пулемет бар го, ошону самоделка кылып жасагандагын ол 10 миң, 20 миң окко чейин иштете албайт да. Ошол бир эле ошону менен бара жака успеть этип атып турган да, бизди жолотпойчу. Эми ол бүт таштардын арасында калган, эми ошо үстүдөн эле атып өлтүрбөсөң, мындай атышы мындай невозможно да. Кыргызстан тараптан чыныгы атышуудан өлгөн жок да. Кармалып калып өлүп атат да жердечи. Анан Скорпиондон бир лейтенант курсагына ок тийип ол жарадар болгон. Анан бир бала путуга ок тийип, ол 2 Скорпиондон 2 жарадар болгон. Биздин группадан Кудайга шүгүр эч ким болгон эмес да. Уже 6-чобондун балдары ылдый жакта атышып атыптыр. Биз анын баарын көрдүк, угаттык, бирок атканда все равно эме болчу да. Биз пока ылдый жакка түшүш үчүн ошо Городинден почти 20-30 километрге чейин барып, тоодон түшө турган жерди таап, түшүп баргыча түнкү саат 12 болуп калды. Караңгы болуп калды, эч нерсе көрүнбөйт. Анан ошол жакта келатканда перестрелка болуп, биз да засада түшүп калдык. Аяктан бир балабыз, менин группамдан бир бала каза болуп, 2 ранен болду. Анан деген курбакадан балдар, Кой таштын балдарын издей баштадык. Ал жак блокпосттун карасак, иттер эле жүрөт, улуп. Ылдый жакты карасак, суунун жээгинде жатышыптыр, Кой таштын балдары. Алар менен сүйлөшүп, биздин ранен болгон балдарга укол сайдырып, перевязка кылдырып, Эрмеков Шайыр младший лейтенант болчу. Ошо каза болуп калып, эртең мененке чейин эметпе чыдаган жок, каза болуп калды вертолет келгиче. Ушундай зоо да, эми зоо болсо ортосунда дарыя бар, дарыянын четинде эле бир жол бар да. Качышка мүмкүн эмес да, ошо командирлерди ошо көпүрүккө чейин, ошо мазарга келатканда көпүрүк бар, көпүрүктөн өтүп эле мазарга киресиң. Ошол жерде эле буларды аткан да, бүт баарынчы. Биз келгенде нарак бера бир 19-20 өлүк бар эле да, мазардын ичиндечи. Эми мазар ичинде ошол эч бетке вертолет дагы түшө албайт. Зоодо ошо өлүктөрдү биз неме ташыганбыз да, немеге чейинчи, курбаканын өзүгө чейин мазардан. Бектурганов Кенжебек катарда жоокер, Айтматов Чыңгыз, Калыков Мойдун, Сексенбаев Фархат, Мухамедов Асылбек деген. Анан ушу Мухамедов Асылбекке токтоло кетмекчимин. Үйдүн эң жалгыз бир үйдөн бир эле уул, кыз да жок, бала да жок. Өзү ошо ата мекенди коргойм деп суранып барып, ошо Баткенден каза болуп калды. Аерде бир мындай илгери бир таштан коргон болгон экен. Мындай мазар деп коет. Үстү крышасы жок, тегереги таш менен урулган, ичи чөп. Анан экөөбүздү ошол жерге киргизип койду. Биздечи киргизип алар чай ичип, намазын окуп, башка кылып атышат. Бизге 2 часовой коюп койгон. Дагы бир 1 саат отургандан кийин өдөдөгү часовой дагы звонить этип калды. Алло, бизге боевик солдаттар келет атат биз тарапка депчи. Анан бардыгы деди, согушка, жангга деди дагы, ошол чоң баягы аксакал чал дедим го бирөө. Ошол катарга тизип туруп, бардыңар, жанга согушка кетип атасыңар, кимиңер ошол согушта өлгөн болсоңор, жаныңар жаннаттан болсоңор деп, короче, пата берди. Пата берип чал өзү калды, анан бардыгы ура деген боюнча жаштар согушка киришти. Анан биз ылдыйда отурабыз, баягы 2 часовойдон бөлөк бардыгы согушка кетти.
канча бир 7-8 өбү келди. Качып келди да нарыктанчы. Качып келген ошо 7-8 менен улугу көбүз, ошо Жусупбаев экөөбүз атыштык. Кичине атышканда эле уже мен огум түгөнүп калды. Анан улукта ок барды, улук ылдый түшүп атышып, алар бүт дарыянын ичиге түштү, дарыянын ичи менен качты да. Алар кармалган жок. Алар ошо дарыянын ичи менен качып кеткенден кийин баягы уже бияктан түшкөн да. Мынактан вертолеттор өтүп, буларды ошо перевалга таштап тосуш керек болгон да. Тоскондо булар барып, мына бизден РПЗны дагы бизден кийин алып барган да. Раматылык капитан Райымбеков деген ошол качкан ошо 7-6 ошолорго туш болот да булар. 14-15 чамасы болуп калган. Биз Кара суу дарыясынан жээктеп келип, Ак суу дарыясы экөө кошулган жакка кичинекей ашуу бар, ошол жерден өтөбүз деп баратканда биринчи группа биздин боевой разведдозор деп коет, ал группа барып ошол жерде бир киши, бир чабан кемпир менен болгон, аксакал эле киши. Ошол кишиге жолугушуп, анын үйүнөн чыккандан кийин эле биз ага чейин үстүндө отурганбыз, наблюдать этип. Дарыянын аркы өзүнөн, арчаларынын арасынан бир кишини көргөнбүз. Дүрбү салсак жакшы мындай баамдалган эмес, бирок кийин ошол эле кишиден, ошол биздин биринчи группа, ылдыйда турган биринчи группага карата ок атылганын билип калдык дагы. Ошондон баштап 2:15 чамаларында фиксировать эткенбиз времяны. Ошондо перекрестный бой деп коет. Кийин арчалардын арасынан дагы алардын группасындагылар деп койсок болот, ошолор чыккан. Ошентип башталды. Алар тараптан бизге жаадырган октор болот. Көрсө жанагы жерден биздин жарандарга жолугуп коюпту, тынч отурасыңар деп ден соолуктарын сурап коелу. Биз ушундай коркпогула, биз өзүнүн Кыргызстан армиясы бул жактан түшүп келатат элек деп айтып үйүнөн чыкканда, таш коргон сыяктуу бар. Ошондон чыкканда аркы жүздөгү атканда биздин начальникке ок тийген экен. Капитан Райымбеков 5-Жакшылыкович деген резерв чек ара заставанын башчысы болгон. Ошол кишиге ок тиет. Ал балдарды тезден коопсуз жайларга жайгаштырган, позиция алып туруп, команду слушайте деп айтыкчактуу кийин ок тиет. Ошондо жана младший сержант Камчыбаев деген чыга калганда, аркасынан баягы начальникке жардам берем деп чыкканда, ок атканда куралга тийип, куралдан рикошет менен берип туруп, анан автомат менен кармап аткан сол алаканына тийген. Ошол солдаттын. Анан аны тез мындайдан качтып туруп, бекиндеп туруп, начальник ошентип атып турган кийин ок жеп туруп, ошентип общий капитан Райымбек 5-Жакшылыковичка 5 ок тийип, анан ордунан ушуну казып алып калат. Мен алдымда баягы шеригимде айттым. Азыр дедим, она ташты алып туруп, сен мынача сойду таш менен урасың дедим. Мен ташты алып туруп, мынача сойду, мен таш менен урам дедим. Анан экөөбүз чуркка барабыз дагы 15 метр бизден наракта сай бар эле да, ушундай чоң сай, ал сайдан өтө албайсың наркы бетине, ушундай каттуу агат кой. Как раз сай биздин заставага карап агат да. Бир маалда анча сойлордун бирөөсү тез паланчы тоого карап качкыла деди. Силер тарапка солдаттар кетип атат деди. Качпасаңар ушу солдаттар кетип атат дедиле. Мына пленниктер неме кылайын деди. Атташа бардыгын деди да. Баягы рацияда улутпайбы, өзбекчелеп сүйлөп атат. Тем более биз билебиз өзбек. Атып таша дегенде эле качтык дедим шеригимде. Деп туруп баягы мазардын немесиден, заборунан ашып өтүп туруп сайга чейин бир 15-20 метр, бирок тегиз жер эмес да, мындай ылдый иш. Чуркайып кача баштадык экөөбүз. Качты деп туруп ата баштады биздечи. Алдыма ок тиет. Чуркап кетип атсам, бир ок келип колума тийди. Анда да чуркап кетип атсам, уже сайга жетейин деп бир 2 метр калгандан аркамдан бир ок келип туруп, аркамдан тийди. Ок тийгенде зарт деди, анан деп кыйкырып эле сайдыга жетпей жатып калдым, жыгылып жатып калдым. Октун удары да күчтүү болот экен. Путум көтөрүлүп жатып калдым. Анан шеригим бечара мен аркамдан чуркап забордун эми түшкөндө аткан экен, ичине ок тийиптир. Анынчы. Анан ал отуруп калыптыр. Анан экөөбүз эки жерге жатып калдык. Боевиктер анан баягы бизди атып туруп анан кетип атпайбы? Кетип атканда баягы шеригим сөгүнүп атпайбы? Ичине чыдабады окшойт. Силер бандиттер, андай деп же сөгө баштады. Мен угуп турам, жатып угуп турам. Сөгүндү эле баягылар кайтып келишти. Кайтып келип туруп, паң деп экинчиси уже контрольный башына атыптыр. Аткандан анан ошол жерде насмерть кетти. Анан мен ылдыйда бир 12 метр ылдыйда жатсам, бутунда берсасы бар да, таштан ташка тырык деп басып түшүп келе жатат, мен угуп турам. Кан кетип атат, тиштенип жатам.
кийиштенип жатам, азыр дагы бирөө атат көп. Анан деп келди дагы путум бер сабар эле путумду дебеледи. Дебеледи эле ушундай жатсам автомат менен аркама сайды. Мында кылыпчы. Кан кеткен анан бир кишерик айтты, солдаттар көрүндү, качтык деди. Дегенде бирөө атпастан шап бурулду дагы. Шериги да кетип калды, берекетчи. Анан мындай башым көтөрүп карасам, уже алар уже тоого кырга карап кетип аткан экен. Анан башыбызда мындай бизге кара тумак берген эле. Ошону алдым дагы, анан бияка ок тийген жериме койдум дагы, анан кан первый помощь кылайын дедим да, кан токтотоюн деп анан коюп туруп, анан жерге басып жатып алдым. Кан токтотуш үчүнчү. Эртең менен баратканда биринчи эле мазарга жетпей мост бар, мосттон өткөндөн эле тиги командир батальон өлүгүн таптык, жаласын. Андан кийин каждый 10-20 метр сайын калган балдар, кой таштын каза болгон балдардын баарын туруптар жатыптыр да. Анан баратсак бирөө түрү калыптыр. Бирөө суунун жээгинде экен, аны алып чыксак, суунун ич жагынан, бут жагынан ранение болуптур. Ал атып атканда өлмүш болуп, аны контрольный выстрел кылыптыр. Калган балдардын баарын баштарына контрольный выстрел кылып, биз барганда арасынан мен чогуу курсташ балдарымда Суворский окуган курсташ баламды көрүп калдым, Кушбеков Раматылык. Ошо чогуу 9-класстан бери окуп, анан ал тоже Россиядан бүтүп келген, старший лейтенант болчу. Ошолорду стенкага, мазарда стенкага коюп туруп, 4 кишини коюп туруп эле, прям көрүнүп турат да, коюп туруп атып салыптыр да. Анан мына жерде дагы бирөө өлүп жатат экен деп келип туруп эле колу бутумдан көтөрүп коюппайбы? Анан жаткан жерим эле мына жерим зарт деп атышты эле, деп бакырсам эле, бирөөсү тирүү экен дейт. Көзүм атсам, анан ошо биздин солдаттар келип, бир көзүм атсам, первый помощь уколдорду обезболивающий укол сайып атыптыр. Дагы бир көзүм атсам, носилкиге салып көтөрүп кетип атыптыр. Анан кыйкы, секинирээк деп бакырсам, эми жол мынандай да. Анан колот, анан кыйкырсам, өдөдө байектер жүрөт, секиндеп нападение болуп атат, отуруп жашынышат таштын астына. Анан мени көтөрүп, ошол бир канча километрге, бир 2-3 километрге чейин көтөрүп алып барышты, носилке мененчи. У командира, когда мы его уничтожили, при нем было обнаружено 2 телефона сотовой связи. Это не та сотовая связь, которая у нас, а через спутниковая связь. В общем, обеспечение у них было хорошее. Но по питанию можно сказать, что у них вот это сухари были, перемешку с сахаром. И больше половины вещмешка ихнего боеприпасы. Гранаты, боеприпасы. Он тоже весит хорошо. Обувь у них была такая, скажем, сапоги керзовые, а на подошву они пришивали шины. Боевиктердин эмесин таап алдык, камерасын. Камерасын таап алганда, ошол жерде именно алар деген ага чейин эле разведка кылып, тоодон катып келатканын көрдүк. Перевалдан кантип өтүшкөн, анан мазардын үстүнөн тартып алышыптыр, Курбаканын үстүнөн, как положено, тиги частьтагы балдарын, Алтын чобондун балдары ар бир разведка кылып туруп, андан кийин нападение кылышыптыр да. На вооружении у них были тоже стрелковое оружие советского производства, то есть АКМы. У нас был АК-74, у них модернизированный еще старый 7,62 калибра. Снайперские винтовки. Про обычных стрелков можно сказать, что они как бы не профессионалы, молодые ребята тоже у них в основном не умеют действовать, но снайпера у них были профессионалы. Точно определяли дальность, точно били. Боевиктерден бирөө калып калыптыр, ошо келатып түн ичинде именно ылдый жакта кичинекей блокпостто 3 балабыз бар болчу. Ошол жактан рукопашный болду түн ичинде. Аны көтөрүп чаап, Алдаяров Чубак деген бала өзүнүн өжөрлүгү менен тиги боевикти экинчи балабыз келип ал атып салып, Кой таш бригадасынын жанында Алтын чобондун балдарынын
пулемет бар экен. Ошо Эмин 6-чобонун балдарынын пулеметін көтөрүп бараттыр, өзүнүн автоматы бар экен. Ал автоматтарында уже октор уже жана китайский октор кандай маркировкасы жок октор болчу. Жанында пистолет бар экен. Пистолеттин да эмеси маркировкасы нумерациясы өчүрүлгөн пистолет экен. Анын бир эмеси бар экен, бычагы бар экен. Анын баарын эртеси вертолет келип, ал турупту алып кетти. Өзбеги бар, тажиги бар, кыргызы бар, башкир. Ошол мажахеттердин өлүктөрүнү жаткан экен да, ошол өлүктөрдү бирок фотоаппаратпы же баягы ол убактарда сотка потка эч нерсе түшүнүк жок эле да. Эми азыр ойлосом баягы пейджер деп коюп, ошого окшогон бир нерсеси бар эле да. Ошондочу мына жерде ременде илинип турганды көргөм. Анан мына жерде очки, зубный паста, шотка, анан баягындай российский магазин сала турганчы. Ошондой башыда панама болгон, чач узун болгон да, баягы ушул жерден болгон да, баягындай жиңгелек чач койгон да. Сакал кадимкидей мынандай. А как ты вообще попал в эту организацию? Из России я приехал сюда в медресе учиться на Мулу. Когда здесь учили, там сказали, вот Аллах там приказал там войну делать, там воевать, сказали, давай, если не будешь воевать, там в ад попадешь. Руслан Абдуллин деген Россиядан башкир улутунан болот экен. Ошо Мазар деген жерге биз 6-чобон болуп атпайлы Кой Таштан. 2 обон чыкканбыз, 5-чобон деген. Ошо 5-чобондор кармашкан. Биз аны аябай баягы урт токмок алдык, сабадык баягы жинибиз менен. Анан ошо суракка деп алып кетишкен вертолет менен. Ошондо министр обороны Эсен Топоев болчу. Эсен Топоев өзү келип охранасы менен алып кеткен болчу. Пик пирамидальный жакта бир группаны калтырып, ылдый түшүп, Бустос жака чыкканбыз. Бустос жака чыкканда эмеден рациядан айтып калышты, бир боевик өтүп бартат. Жөө өтүп баратып, сторону пика пирамидальный, как раз кайра эле ошол тарапка кетип атат да, ошол тараптан келишкен да. Аяктан сарайдан, чабандардын сарайына барып кирип кетти, ошондон жок болду да. Ошондо минировать этип бүткөн балдар ылдый түшүп баратып, Рустам Чайбеков дагы бир бала менен ошо сарайга случайно кирип калышат да, тиги хамур жүрүп аткан жеринен автоматта четте экен, сразу кармап калышат. Андан кийин биздин группа, өйдө жактагы группадан биз да келип калабыз. Аны сразу вертолет учуп бир группаны таштаган болчу, 3-чү группаны. Алар келип туруп, вертолетко салып, сразу алып кетишти ошондо. Ошол боевиктерден экөөсү колго түшүптүр. Бир башкир, бир тажик. Анан алар эч эле мойнуна албай атыптыр. Биз атышканыбыз жок, колубузда куралыбыз да жок эле. Биз адашып барып калыппыз, эч мындай да. Анан мени ошо сүрөттөн көрсөткөндө эле мен баягы Бирсутка боевиктер менен жүрдүм деп атпайм. Бирсутка жүрүп аларды уже таанып бүттүм да. Анан сүрөтүн көрсөткөндө эле сразу айттым, мен буларды тааныйм дедим. Мен сразу мойнуна койдум, силер мынтиңер, аттыңар мынерди деп. Анан ошону мен ошол сотуна катышып ошентип келдим.